Нуртилек Жоробаев бул жылы мектептеги окуусун аяктап жаткан кези. Анын окуу менен катар алектенген машыгуусу бул бокс. 2022 атенем бокс спортко алып келген. Бокс спортко алып келгенде агай менен тааныштым, балдар менен досторду таптым, жаңы досторду. Нуртилек бокс менен 12 жаштан тартып машыгып келе жатат. Бирок ошентсе да кыска аралыкта бир канча ийгиликке жетише алган. Область болду өзүбүздүн, Ошто. Республика отбор болгон болчу. Ошол жерден отбордон жеңип, бирде алып республика бардык. Республика барып, республикада урушуп, бирде алдым. Одан кийин Азияга кеттик. Мына жакында эле болду. Азияга барып 3 алып калдым тилекке каршы. Кийинкисинде иншалла жеңүүчү болуп, азырынча ошол канча күнү жумасына бир жума тренировка кылып, кечинде кылып жатабыз азыр. Спорттун бул түрүнө катышканына 4 жылга жакындап калган Нуртилек бокс аны физикалык жана акыл жагынан калыптанганга жардам бергенин белгилейт. Бокста туура тамактанууну, туура жүрүүнү, дисциплина. Көп жерде көп балдар сынып калышат го. Ошондойлорду сынбай до конца алып кетип, жеңилген учурда дагы өзүнүн башын көтөрүп, кайра ошонун үстүнөн дагы иштеп, кайра кийинкисинен жеңе тургандай кылышты үйрөтүү. Аталган спорт мектеби чакан аудиторияга ылайык болгон менен 1000ден ашуун жаштар, өспүрүм балдар бокс менен машыгышат. Алардын катарында Али Мансур Абдуллаев дагы бар. Жаш болсо да бокс боюнча чебер наамын алган спортчу бокстон эмгектин рахатын сезүүнү үйрөнгөн. Мисалы, мына бул жерде кыйналасың, тер агат, анан чарчайсың. Чарчаганда мындай эс алып отургуң келип калат да. Анан эс алып отургуң келип калганда уже тамда ушу жашоонун тамын баягы сезесиң ушул момент. Суунун тамын сезесиң, суу жам ширин болуп калат ушу тренировка. Учурда аталган спорт мектебинде жаш мушкерлерди кабыл алуу боюнча тандоо жүрүүдө. Машыктыруучулардын айтымында бокс мектебине кабылдоодо эң башкысы балдардын ден соолугуна жана физикалык абалына көңүл бурулат. Азыр балдарды өзү отбор кылып калдык, мыктысын алып калдык. Азыр дагы мына интернатка отбор кылдык, ата-энелерди көбүнөр канча көп келип алган. Ошолордун ата-энесинин көңүлүнө карабай, биз мыктысын тандап алдык. Биз МРТдан текшерем. МРТдан текшеремиз себеби биз азыр көрүп атасыңар, балдарда аябай оорулар көп болуп атат. Киста и так далее деген башынан оорулар болуп калат. Анан кийин мен ошого башын биринчи текшертем. Бул бокста башын текшертем. Бул боксташат да, мөт шлем кийген мезгилде дагы башын текшерип, башы таза болсо гана мен бокска алам. Ош шаарындагы бокс жана оор атлетика спорт мектеби шаардагы бокс менен машыктыруучу негизги спорттук окуу жайлардын бири. Мында өлкөнүн даңазасын дүйнөгө чыгарган белгилүү мушкер Мунарбек Сейитбек уулу тарбияланган. Азырда келечектен үмүттөндүргөн жаштар өсүп келе жатат. Азыр бизде бала өтө көп. Бизде болгондо дагы бизде бокстан 22 тренер бар. Ар шаардын ар жерине, бул жерде эле 10 тренерим бар. Анан булардан саат кылып бөлүп койгонбуз. Ушундай кылып иштешип келишет. Мына жакында эле көрдүңөр, Ташкентте чемпионат Азия болду. Кеңешбек Арун деген балабыз 2-ни алды. Анан Нуртилек деген балабыз бар. Ал балабыз дагы 3-тү алды. Анын фамилиясы Жоробаев Нуртилек. Бүгүн 27 август эл аралык бокс күнү. Бул майрам КМШ жана Европа мамлекеттеринде белгиленип келет. Бокс тез кыймыл-аракет жана стратегиялык сокку менен жүрүүчү беттеш. Анда чыдамкайлык, тартип жана акыл менен иштөө жыйынтыгга жеткирет.